Чубак Ажы Жалилов кече болгон ситуациясы боюнча айта кетсем, Чубак Ажы Жалилов тилекке каршы үгүт иштеринин дин кызматкери, дин өкүлү болуп туруп, үгүт иштерине, үгүт мероприятияларга кирише албайт. Ал Кыргызстандын мыйзамдарына карама каршы келет. Биринчиден, өзүңөр билгендей, башкы мыйзамда, конституцияда дин, биз светтик мамлекет болуп эсептелгенибизден кийин дин кызматкерлери жана дин өзү мамлекет иштерине, мамлекет органдарына кошула албайт жана бир жумушту дагы кыла албайт деген нерсеси бар. Экинчи нерсеси, дин кызматкерлери, ал президенттин шайлоо конституциялык мыйзамында жазылып турат, дин кызматкерлери үгүт иштерин жүргүзө албайт деген нерсеси бар. Ал туура деп эсептейм. Мен ал агайды аябай эле сыйлайм. Эмнеге дегенде агай деп эсептегеним, аны лекцияларын, аны китептерин окуйм. Өзүм дагы мисалы үчүн мусулманмын, бирок мыйзам жагынан айтканда ал туура эмес. Бүгүн мисалы үчүн Чубак Ажы Жалилов чыгып Сооронбай Шарипович Жээнбековду, бир талапкерди колдосо, эртең муфтий чыгып туруп Бабановду колдосо, мисалы үчүн Кыргызстандын мусулман коому экиге бөлүнүп кетиши мүмкүн. Андан тышкары башка, мисалы үчүн өкүлдөр чыгып алып туруп, башка диндин өкүлдөрү, христиан динин, Будда динин өкүлдөрү чыгып алып туруп, башка дагы бир кээ бир талапкерлерди колдой турган болсо, бир акырында бир чоң проблема чыгышы мүмкүн. Өзү бул кылган аракеттер туура эмес. Негизден айтканда, дин мамлекет иштерине, шайлоого, ошоңа караганда дагы шайлоого киришпегени туура деп эсептейм. Ошол.